мына балдардын ооруларынын түрүн айтып атпайсызбы? Түрүн айтып атасаңыз айрым оорулар дейли ушу бала багуудан эле келип чыгышы мүмкүн да, баланы жакшы карабай коюп же мындай эрежени сактабай коюп, эрежелер көп да. Бул бала багуудагы чоң эмгек, чоң искусство да. Ушул боюнча кандай кеңеш берет элеңиз энелерге, балдары бар апаларга? Рахмат. Бүгін баяғы біз балалы болудан баштайында, балалы болудан баштап, баланы бағуға дағы кейбір қайдығыр қараған үй бүлелер бар да. Бүгінгі күнде біз айтып атабыз. Ушу балалы болудан мұрын, ошол жаш үй бүле, балалы болуыз деген үй бүле сөзсіз медициналық текшеруден өтіш керек та. Егерде енесінің, же атасының көйгөйлүү оорулары бар болсо, ошол эне кош бойлуу учурунда абдан ошо балага ошол оорунун залыкасы сөзсүз тиет. Анан кийин мына бүгүнкү күндө ушу жанагы инфекциялык оорулар деп атабыз да, ошо жыныс органдарынын инфекциялык оорулары бүгүнкү күндө абдан көп кездешет. Ошон үчүн ошол оорулар кийин ошо эне кош бойлуу болгондо дагы ичиндеги түйүлдүккө дагы, балага дагы чоң таасирин тийгизет дагы, кээ бир тубаса кемтиктердин пайда болушуна түздөн түз тиешеси болот. Анан ошо кош бойлуу учурунда эртерээк үй бүлөлүк дарыгерлерге учетко туруп, керектүү жанагы бүгүнкү күндө биз атайын беребиз витамин А, фолиевый кислота дегендерди, ошо жана тубаса кемтик пайда болбош үчүн деген дарыларды алар ичиш керек. Балалуу болобуз дегенден 3 ай мурун башташ керек. Анан 3 ай ошо түйүлдүк пайда болгондон баштап ошолорду ичип көзөмөлдө туруш керек. Дагы баягы 12 жумага чейин, желательно 8 жумага чейин ошо үй бүлөлүк дарылерди келип толук текшерүүдөн өтүш керек да. Ошону менен ал баягы кош бойлуу учурунда ошо үй бүлөлүк дарыгердин көзөмөлүндө туруш керек. Анан балалуу болгондон кийин дагы биз бүгүнкү күндө айтып атабыз, мынагы эненин эмчек сүтү бул эч нерсе менен алмашкыс азык, бала үчүн дагы иммунитетин көтөргөнгө дагы, аны жанагындай кээ бир инфекциялык ооруларга туруштук беришине дагы, анын туура өнүгүшүнө дагы эч алмашсыз нерсе да. Бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, ушу 6 айга чейин жалаң эненин эмчек сүтү менен бергиле деп. Анан кийин үй бүлөлүк дарыгер, педиатр ошо баланы салмагынын кошушуна яраша, анын баягы ички органдардын өсүшүнө яраша кошумча витаминдерди, кошумча тамактануунун жолдорун эне атасына айтып берет да. Ошол учурда баягы жанагы айтып кетишим керек, эне кош бойлуу учурунда ал режимде жүрүш керек. Баланы балалуу болгондон кийин ошо энеге дагы шарт түзүп беришибиз керек да. Шарты да жакшы болуш керек, тазалыкты кармаш керек. Ошондо гана режимде жүрсө гана ошо биринчи жыл бир өтө маанилүү жыл да. Сиз жана 12 жумага чейин тыкыр көзөмөлдө болуш керек деп атпайсызбы? Эне дагы, баягы атасы дагы жана анализдер тапшырып. Ушул нерсе канчалык деңгээлде бизде сакталып атат? Кайдыгерлик жокпу ушул нерседе? Бизде мисалы биздин борбор биз квартал сайын ушуларды алабыз да. Үй бүлөлүк дарыгерлерденчи канча киши ушу кош бойлуу болгондо учетто турат, келип текшерилди деп. Эми ошонун былтыркы жылы жанагы инфекцияга, пандемияга байланыштуу бул процент абдан түшүп кетти да. Мурдагы жылдары караганда бул 80%дан 90%дын тегерегинде болчу да. Бул бирок биз буга толук баягы ишене бербейбиз. Сиздер акыркы жылдары ушул борбордо жанагы бөйрөк оорду алмаштыруу иштерин жүргүзүп атасыздар да. Бирок ушул канчалык деңгээлде ийгиликтүү болуп атат, ал коомчулукка көп жакшы менин байкашымчачы. Ошол эле кичине акчасы барлар Индияга, Түркияга, башка мамлекеттерге барып атат. Же бизде мүмкүнчүлүк чектелип атабы? Ушул боюнча маалымат бере кетсеңиз. Эми бул органдарды алмаштыруу операциясы Кыргызстанда жалгыз эле биздин борбор жасайт да, балдарга да, чоңдорго дагы. Анан биз бүгүнкү күндө бөйрөк кан алмаштыруу операциясын
жасап атабыз. Аны үчүн биз 12-жылдан баштаганбыз. Биз ошол өзүбүздүн команда бүгүнкү күндө трансплантологдор дегендерчи бул ошо органдарды алмаштыруу операциясында медицинанын бүт баягы керектүү проблемалары камтылат да. Ошол эле жанагы лабораториялык изилдөөнүн деңгээли, ошол эле баягы функционалдык текшерүүлөрдүн керектүү деңгээли абдан жогору болуш керек. Андан башка хирургдардын техникасы, операция, реаниматологдордуку, нефрологдордуку, анестезиологдордуку, баягы орто кызматкерлер, медициналык кызматкерлердин деңгээлдери. Биз буга абдан 3-4 жыл даярдандык да. Мен өзүм ушу Москвада, Казакстанда, Турцияда, Кытайда, Индияда, ушу тегеректеги Тажикстанга чейин барып келгем. Ошондой жерлерде кандай болуп аткан. Анан ошодон кийин биз 20дай специалисттерди даярдадык. Ар кайсыяка барып Казакстанга, Белоруссиянын өзүндө 4-5 жолу болдук. Белоруссияда ушул органдарды алмаштыруу операциясы абдан жогорку деңгээлде жүрөт. Анан алар менен меморандум коюп, алардын главный трансплантологу Олег Валентинович деген бизде 3 жылы катары менен келип, биздин базада операция жасап, биздин врачтарды үйрөттү. Анан кийин 3 жылдан кийин эл аралык сертификат беришти. Анан ошодон кийин өзүбүзчө жасай баштадык. Бүгүнкү күндө бизде жасаган 38 бөйрөк алмаштыруу операциясы болду. Алардын баардыгынын мына ошо 15-жылдан бери да. Анын алардын баардыгынын акыбалы жакшы. Акыркы трансплантация болгон 50 жаштагы ат уулду биз өткөн жумада баягы үйүнө жибердик, чыгардык. Эмки жумада дагы ушу трансплантацияга даярдап атабыз. Бирок биздин бул жагынан да чоң кемчиликтерибиз бар. Кыргызстандын өзүндө иммунно гистосоместимость деп коет. Ткандардын дал келишин аныктоочу лаборатория жок. Биз Белоруссияга жиберебиз, Казакстанга жиберебиз. Анан азыр пандемия болуп, барып келиши дагы абдан кыйын болуп калды. Азыркыча биздин министрибиз Алымкадыр Сабырдинович ошондой лабораторияны түзүп беребиз деп, ошонун үстүндө катуу иштеп атабыз. Анан боорду алмаштырууга биз даярданып атабыз, бирок анын дагы техникалык жактан аспаптары бүгүнкү күндө жетишсиз. Жогоруда айткан лаборатория көп акча керекпи? $500,000 тегерегинде керек. Ал бизден ушул борбордон алмаштырылган органдар эми башка жактан мамлекеттерге бараткан кыйла арзан болот да. Абдан арзан. 3 эсе, 4 эсе арзан. Мисалы бизде $7,000. Тияка баргандардын баары айтып келатат, ошо $25,000 төмөн баягы $25,000 жогору каражатыбыз кетип атат. Андан башка жол азабы бар. Чет өлкөгө барганда тил мечис дегендери бар. Мисалы мен ушу Турцияда биздин жана квота менен деп баргандарды жаткан клиникалардын көбүндө ошо биздин ат уулдар жаткан клиникага барып, ат уулдарга жолугуп келгенде ошол убактачы алардын көбү айтты ушу тил проблемасы абдан кыйын экен. Анан донордон кийин баягы 5 күндөн кийин донорду чыгарып коет. Ал гостиницага жатыш керек. Ага каражат кетет. Жол кире каражаты, аэропорттордогу оорчулуктар. Эми операциядан кийин ал вечно аякта жүрө албайт. Ашып кетсе 15 күндөн кийин жиберет. Анан кайра жол азабы бар дейт. Буякта келгендер өз үйүндө өлөң төшөгүндө да. Акыркы 5 жылда силер 40ка жакын жасапсыздар да, баары ийгиликтүү, баары 100% кепилдиги менен болуп турду. Демек, ишене берсе ушул жерден эле баягы кыйналып кысталып, жана элден акча чогуп жүргөндөр ушул жака деле келсе болот экен да. Болот. Болгону өкмөт силерди жакшылап колдоо калса, жанагындай керектүү жабдыктар менен колдосо, мындан да көбүрөөк жасайсыздар. Да, эми жанагындай лаборатория керек. Анан кийин биз баягы азыркы учурда бизге ошо бөйрөк алмаштырууга
келгендердин саны жетиштүү. Бир гана жанагы лабораторияга барып келгени кыйналып атышат да. Биз Казакстандын ушу институту менен келишимибиз бар. Алар биздикин жасап бериш керек эле, бирок мына Алматыда, Алматинский областта азыр кызыл зона болуп, аларга барып келиш дагы азап болуп атат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушу өзүбүздө лаборатория болсо, андан башка биз мына жогорку кеңешке ушу жанагы органдарды алмаштыруу боюнча законду дагы карап чыгышыбыз керек да. Ал бүгүнкү күндө эскирди 2001-жылкы закон, аны дагы кээ бир пункттарын өзгөртүшүбүз керек. Дагы кошумча суроо берейин. Мына жогорку кеңеште былтыр мурдагы жылдары ушу маселе көтөрүлгөн, ушул органдарды алмаштырууну жеке клиникаларга бериш керек деген маселечи. Сиздин пикир кандай буга? Кандай болуп калат эгер берсе? Эми бүгүнкү күндөчү Кыргызстанда бирде клиника ага даяр эмес. Частный жеке клиникаларчы. Анан кийин мунун дагы өзүнчө көп проблемалары бар да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда жеке клиникаларга берүү эртерээк да. Ал жерде кадрлары да жок. Анан жанагындай частный клиникаларды көзөмөлгө алуу жагы процесси дагы абдан баягы таталыраак. Анан кийин алардан жасагандан кийинки алардын жоопкерчилиги дагы көп нерселери бар да. Ошон үчүн бул маселе дайым талкууланып келет. Мен өзүмдүн пикиримде буга биз эртерээк да бергенге частный клиникаларга.